Видеонун ылдыйындагы колду басып, Кыргызстандагы эң акыркы кабарларды жана орчунду жаңылыктарды билиңиздер. Бишкектин Лен райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери дайынсыз жоголгон кызды табышты. 11 февралында саат 23:30 чамасында Бишкек шаарынын Лен райондук ички иштер башкармалыгынын балдар менен иштөө инспекторлору тарабынан Борбор калаанын аймагынан кыз аман-эсен табылган. Белгилей кетсек, ушул эле күнү Борбор калаанын тургуну ИЭБ 2008 жылдын 21 сентябрында туулган СА аттуу кызы саат 10:30 чамасында Бишкек шаарынын Ахунбаев көчөсүнүн боюнда жайгашкан үйдөн чыгып кеткен бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз жоголгон кыздын кайда экени белгисиз. Бул фактыны Бишкек шаарынын Лен райондук милициясы электрондук журналга каттап дайынсыз жоголгон жашы жетилик САнын жүргөн жерин аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чараларын баштаган. Учурда милиция иштин бардык жагдайларын иликтеп жатат. Бишкек шаарынын Лен райондук ички иштер башкармалыгы балдардын коопсуздугуна коркунуч жаралган учурда дароо жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылып күнү-түнү иштеген 102 номуруна чалууну эскертет. Бириккен Араб Эмираттарынын Шарджа имаратынын Ош шаарына жаңы түз аба каттам ачылат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жаңы каттам 21 февралдан 3 мартка чейин жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана ишемби күндөрү аткарылат. Ал эми 3 марттан баштап каттамдар жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана ишемби күндөрү учат. Аталган каттам Air Arabia авиакомпаниясы тарабынан аткарылмакчы. Азыркы тапта Air Arabia компаниясы Манас эл аралык аэропортунун Шарджа-Бишкек Шарджа багыты боюнча жумасына 6 жолу каттам аткарууда. Дүйшөмбү күнүнөн сырткары. Разаков акса эли воруктарды тоскондо элди аттырган деди бүгүн 12 февралда Nazar News маалымат агенттигине Баткендин 1-губернатору Мамат Айбалаев. Мамат агай, Мадумаровдун күнөөсү чоң жеңиш Разаковго неге кылмыш иши козголбойт? Кыргыздын жерин тажиктердин жери дедирип күчкө салып, кол койдурган дегендери чекеден чыгат го. Разаковдун күнөөсү Мадумаровдукунан кем эмес. Көкташ, Самаркандек, Кызыл Бел жана башка Тажикстан менен чектеш Баткен район айылдарынын эли менен прокуратура, ички иштер министри изилдеп текшерип чыкса, Разаковдун күнөөсү толугу менен аныкталат. Андан башканын күнөөсү акса эли оруктарды тоскондо тоскон элди аттырган. Булак Nazar News кейчи.